Dostlar, ушул видео Аллах разычылыгы үчүн даярдалган. Каналга жазылып, жандагы коңгуроочуну басып, лайк басып, видеонун таралышына себепчи болушуңуз мүмкүн. Эгерде биз Куран аяттарына жакшылап назар салсак, ал жерде таң калтырган аяттарга туш келебиз. Бул аяттар 1500 жыл илгери эмес, балким бүгүн жарык көргөндөй. Мисал үчүн, Бакара сүрөсү 155 аят. Биз бул аятта көп жолу окуганбыз, бирок маанисине жакшылап этибар бербегенбиз. Эгерде маанисине жакшылап этибар берсеңиз, караңыз, бүгүнкү күнүбүзгө аябай туура келет. Бул аятта Аллах Таала бизге ушундай дейт. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Albatta sizlerdi sınayыбыз. Эмнелер менен сыналабыз, билесиздерби? Мусулман бир туугандар, азыр аят алдында ар бири бир-бирден айтылат. Сиздерден сураныч, ар бирине жакшылап маани бериңиз. Albatta sizlerdi sınayыбыз, biraz коркунуч жана ачкалык менен. Эми азыркы күнүбүзгө назар салайлы. 2020-жылда таа жоорусу менмин деген падышаларды дагы өз үйүнө камап койду. Андан соң ачкалык менен баарыбызга маалым, карантин убагында көп үй бүлөлөр ачкалыкка дуушар болушту. Сырткарыга чыга албастык себебинен үйлөрүндө ач олтурушту. Андан соң сиздердин мал мүлкүңүздөрдү кемитүү менен сынайбыз. Пандемия убагында канчалаган компаниялар, бизнестер жабылып кетти. Көп адамдар банкрот болушту. Андан соң жандарыңызды кемитүү менен сынайбыз. Коронавирус оорусу бир нече инсандын өлүмүнө себепчи болду. Бир нечебиз жакындарыбызды жоготтук. Ата-эне, ага-ине. Андан соң түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз. Баарыбызга маалым, бир канча өлкөлөрдө дыйканчылык эч окшободу. Түшүмдөрдүн баасы кымбат болуп кетти. Жана аягында Аллах ушундай дейт. Жана сабырдууларга жакшы кабар бер. Аяттын толугу төмөнкүчө. Албетте сиздерди бир аз коркуу жана ачкалык менен мал мүлккө жана жанга түшүмдөрдү кемитүү менен сынайбыз. Жана жакшы кабар бер. Алар өздөрүн түшүнүп жеткенде, албетте биз Аллахка таандыкпыз жана албетте биз ага кайтуучубуз деп айтышат. Бакара 156 аят. Аллах бизди сабыр кылуучулардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.